цистит негизинен бул беременность башталганда дагы цистит болот негизинен. Эгерде сизде беременность жок болсо, ар дайым эле цистит болуп атсаңыз, бул жубайыңыз менен мындайча айтканда жолдошуңуз менен кошо түгөйүңүз менен кошо лечение алышыңыз керек. Себеби урогенитальный инфекция аркылуу бири-бириңиздерге контакт болот. Ал деген сизде бар инфекция жолдошуңузда, жолдошуңуз бар инфекция сизде болуп калат дагы, эч кандай жыйынтык болбойт. Кайра эле хронический циститке айланып калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул цистит деген атайын мачаларды тапшырып, бактериурия барбы, мачанын составында бактерия барбы, вагинальный инфекциялар кандай болуп атат, УГИ деп урогенитальный инфекциялар жыныс аркылуу жугуучу микробдор барбы жокпу, ошолорду бир сыйра текшертип, андан кийин жыйынтыгында жолдошуңуз менен кошо лечение алсаңыздар, сиздерде кайрадан хронический цистит болбойт. Сиздерде аябай жакшы жыйынтыктарга ээ болуп, бул цистит деген оорулардан арыласыздар. Ошон үчүн оорусаңыз, оорубасаңыз, бир жылда 2 жолу гинекологдун көзөмөлүнөн өтүп койсоңуз аябай жакшы болот. Ассаламу алейкум.